ұқсайды. Байқадыңарым, мынаны ішеді ғой. Қонбайке жүрегін жүріп қойдыңыз. Ала кеттің. Баланы емес гүл деді. Шок. Апаптап қойын ем, жүрегін жүріп қойдыңыз. Ойға, тұра қой, бүгін атаң со, апаң айлығап келді, бара қой. Ойған! Сенің кішінеке кезің оқшашкін. Жүрегін жүріп. Шындай страшный адамдарды көрдің біле? Өміріңді ошу бірінші ақырық жол болсын, а? Ауайла. Құдай. Кейінгі атқанла тұрған чарман ұрдарда мұрда айта кетші нәрсе. Айымдарды Құдай жаратқанда еркектерден айырмаландып, тарынчақ қылып жарататкен да. Сілер болбос нәрсеке айымдар рәсіп тарынат кесіңер. Мисал үшін бізге вообще сезілбеген нәрсе сілерге тоғдай көрінеді екен. Чын фантазияңар күчке. Мисал келтірейін, түсінбөгендерге. Күйесі мен аял үйде болбоған бір нәрседен пикір келішпестік болып кетіп, ұрышып кетті. Анан мырзалар қандай? Ұрышқандан кейін еркектер ұшыға теңелгеннен көрі деп тұрып, ешке чып кеткен адаты бар ғой, тұра аялдар. Ова деді. Билет. Анан бұларға жақты сахна. Тосалыңыздар. Келечектің ел артистері. Мен ушунча жылдан бері сахнада жүріп, ушунча сахтаға ұмтылған балдарды көрілек. Мен кетерсе оқшайды. Құдай. Атенің бар бі? Қач. Kaç kilit kaç. Kilit kaç. Kaç. Mas bolbayla koyun. Günde mas görüyorduk şöyle. Bu baldar silerdi ki dram teatrda kıldı. Концертті кетсін тұралы, келге, балдарды алалда концерт уланталы, соның гүлді үйге орғанда иліп асақ бол дем. Келге, концерт уланталы. Жаңаға жерге келдік. Күйесі мен аял ұрышқанда, бая аялына тоғды көрінген нәрсе, еркек ешке қачып кетеді кені. Ешке чып кетіп отқанда, ешік білгілі, случайно, атайлап мес, случайно кейде тәрс деп жауылып қалады. Кейде чы, әр біріңерде олды. Жөн елі өзі, теймесің өзі тәрсі шамалға, өже физически бір бәлі болып кетеді, короче, тәрс деп жауылып кетеді. Ал тәрс елі,
Кетті күйөөсү. Аялы үйдө идиш жуып атканда жанагы терс башкача болот экен да. Идиш жуып атканда терс дейт экен. Жөн эле терс болчу, болбосомчу. На тебе ошо күндөн баштап мына 2 каш биригет. Анан аялдардын таарынычы башталат. Таарыныч эмнеден билинет айтайынбы? Тамак кылганда түзү кем. Түз албай коюпмун дейт. Аш кылам бүгүн деп туруп, былчытып, шөйлөн алып келет. Соосун көп коюп коюпмун деп. Чай берем деп атып, жөн эле кандай чай десем болот? Бизде Ошто апам мен кичинекей кезинде бар чай дамдап келчи деп келинде кайнап элек бир жака шашып атып, баягы чайды куяга алып апарып берсем, бир баланын сийдигине окшот дейт го. Туурабы? Ушундай сөз бар, аттын сийдигинде эмне деген чай дамдагансың деп. Ошондой чай 3 күн ичебиз. Неге айтайынбы? Мен үйлөнүп көрдүм да, ага чейин билбейт болчумун. Башыман өткөндөн сездим да. Бир күн эле үйдө жатсак, нантет. Өмүр айтпаган сөздү айтып атпайбы? Жан дейт. Анан тынчылып кеткен. Десең. Мына өтүк сон экен а дейт. Алыстан келишет турбайбы аялдарчы? Биз болсо мынаны алып бер дейбиз го сразу эле. Булар алыстан баштап экен. Карасаңыз тегилеши свети сон экен а дейт. Жакшы экенсиң. Мен алиги шубама сонмо турат да дейт. Не өтүң бар го десем. Ал пальтого да дейт. Чүн? Мырзалар бизде мындай да. Мисалы мен сахнага эле мына жылтырак мылтырак бирдемкелерди кийип бул сахнага эле жыл сайын тиктирбесем, мен деле обычный эркектерге окшоп алган өтүгүмү 3 жыл кийем. Спортивка, классика, любой мен. Туурабы эркектер? Айымдарда башкача турбайбы? Пальтога отдельно, курткага отдельно, шубага отдельно. Туурабы? Анан ошондой күндөрдүн биринде досторум айтат, башынан карма, жок дегенди үйрөн, жок деп айт десе, мен дагы баатыр болуп, жок деп саламбы? Баягы 3 күн башталат. Тамак, түзү кем, шөйлө, шылдыран бир баланы берет. Анан эмнеге тарынганын эч билбейт экенбиз айымдардынчы. Өзүнчө эле бир нерсеге тарынып өткөсүңөр. Да бир кичинекей бала келип кеткен, көзүнөн көрүнүп кетти. Анан ошондон улам бул чыгарма жаралган өзгөчө айымдарга тарынгандын себебин билиш максатында. Күмөндөр Абылов. Кеттиңер беже? Ордуң алмаштыр. Кыргыздар бат кетет да Күмөндөр байке айткандай. Той бүткөндө да тойго наразы болобуз го, бардык кудалардын баарын жеп бүткөндөн маршрутка түшкөндөн салаты 1,5 миң экен. Партабасы деле болбогон экен китайский деп сөз кылабыз го. Биз эми бардыңыздарга ушуну менен биздин концертибизди улантмакчыбыз. Дегенче болбой залдан эшикке батпай калабыз. Ошондуктан келиңиздер, бир түркүрөтө кол чабып коюңуздар, алдыңыздарга ыр керек. Жана ырдап кеткендей дайыр. Мына мен филармонияга чакырышкан. Менин голосум ырдайын десем, болгон филармония ас эле жерден сокращение болуп кеткен аз калды. Азыр без фонограмма, без ничего ырдайбыз. Сиздерлер ырдагылачымы? Талант элден чыгат, азыркы билбейм. Жана Күмөндөр айткандай, ырлардын бир мааниси жок болуп баратат. Азыр мисалы жаштар ырдап атат, мен бир жакшы ырларды бузуп коюп атышат да, мисалы мындай ырлар бар экен. Бир жаш жигит: "Сүйдүм сени, күттүм сени, экөөбүз жолуктук бактын үстүнөн" дейт. Бак. Булуттар келетти, кайра жок болуп кетти. Андай ырдаган эмес, кыргыздар мынакей Саройго деген ырды жанагы и деген жерден кошулуп коесуздар. Калаганда кошулбагыла. Башкача болуп кетпесин. Табарым өтпөй калбасын. Саройдун гана салкын ай тоосунан сагызган ганаң учат эй зоосунан. Санамаган алыбай издесем, кадетейни таба албай койдум.
чабылар. Жакшы. Бу чыгармачылык эмнеге көбөйүп бартат анткени базар менен, базар көп анан магазин көп да бизде. Ошондуктан мына залга келген кичинекей балдар бар экен, кыздарчы ушундай ырдагысы келип, эмнеге келдик, атасын ээчип келгендер бар да, бир ырдайбайбызбы же билбейбизби деп, жөн отуруп эле кетебиз мама деп көп суроо берип атышат кээ бир балдар, кыздар. Мына оштун алдында болгон кыздар барбы, кичинекей кыздар, мына 3-4 кыз барбы, 3-4 кыз. Сулуу кыздар, мындай кичинекей кыздар барбы? Барбы кичинекей кыздар? Шустрый такой, быстрый. Барбы? Жок, коя айланайын, анын 10-чы класс, 11. Кичинекейлер барбы? Кичинекейлер. Жокпу? Эркек балдар барбы кичинекей? Чыгай. Кел, өкөңөр чыгып кой боласыз, кыздардын көзү кел. Калпак кепка кел. Мына кел. Болду. Ушул эле болот бизге. Бизден Курманжан даткалар чыккан, Каникей апаларыбыз чыккан. Иди сюда. Азыр орусча. Азыр орусчаны кытайча көп билиш керек да, оңойрок. Нихау. Канчанчы класс? 3. Молодец. Бирөө болду, ушул элеби? Башка жокпу? Барды концертке келген, бирок сотка кырмай отурушат, Кудай таалам кулакты ошончо колтукка коюп коюш керек болчу да. Сен оны кулак менен угуп атчаттыр, колтукты жаап коюп отура берет эле да. Кыргыздарда бий бар болчу да, кыргыздар мына кийин эле бийлеп калды, кыргыз бий деп. Илгери лезгинка бийлеп жүрүшкөн, тигини бийлеп жүрүшкөн. Бирок кыргыздардын бийин байкасаңыздар, өзүлөрүнө окшош экен, Кыргыздар улак тарткан мынакей, оштуктарга мынакей улакты көрүп алып мынакей утуп, кандай жигит мырзалар бар, кыздар. Сен деле кара жоргон экөөбүз бийлеп береличи, кыргыздар көбүрөөк